Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Женева шаарында Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин 52 сессиясынын жогорку деңгээлдеги бөлүгүнө катышуунун алкагында уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Фолкер Түрк менен жолугушту. Жолугушууда БУнун жогорку комиссары Кыргызстандын БУнун адам укуктары боюнча кеңешинин жаңы мүчөсү катары ишке кириши менен куттуктады. Тараптар Кыргызстан менен БУнун адам укуктары боюнча жогорку комиссарынын башкармалыгынын адам укуктарын илгерилетүү жана коргоо жаатында кызматташуусунун негизги маселелерин, ошондой эле адам укуктары боюнча конвенциялардын алкагында Кыргызстан өзүнө алган эл аралык милдеттенмелерди аткарууну талкуулашты. Жогорку комиссар Кыргызстандын адам укуктары жаатында эл аралык кызматташтыкты чыңдоодо, жогорку комиссар Кыргызстандын адам укуктары жаатындагы эл аралык кызматташтыкты чыңдоодо кеңештин ролун жогорулатууга салым кошууга жана келишимдик органдардын ишин, БУнун атайын процедураларын жигердүү колдоого даярдыгын канаттануу менен белгиледи. Соңунда Кулубаев жогорку комиссарды ыңгайлуу учурда Кыргызстанга иш сапары менен келип кетүүгө чакырды.